жол жүрүп чарчап келип, аялдамага отуруп эс ала кеттим. Айылдаш курбу кызым Асел тосуп алам деп сөз берген эле. Бирок чалсам... Алло, Асел. Алло, келтасыңбы? Мен сени күтүп атам. Ооба, мен бир аз кечигип жатам. Отуруп тур, азыр барып калам. Ошентип мен аялдамада аны туура 1,5 саат күттүм. Кандайсың Бермет, келишиң менен? Жакшы, өзүң кандайсың? Кечке сени күтүп отуруп аялдамада уктап калайын дедим го. Кечирим сурайм, заказды бүтүрмөйүн чыкпайсыңар деп жумуштан кое бербей жатпадыбы? Эч нерсе эмес, келгениңе рахмат. Эмнеге рахмат айтасың? Сени чакырып коюп ушул жерге таштап коймок белем. Мына такси да келип калды. Жүр, кеттик. Шаарды билбегендиктен кайсыл жакка бара жатканын деле билбедим. Таксист токтоп, эски эң калган барак үйгө түштүк. Таксист болсо мага: девушка, вы, наверное, приезжая, да? Если вдруг вам понадобится такси, можете позвонить. Вот вам моя визитка. Үйдүн ичинен каткырган, кызуу адамдардын үндөрү угулду. Кел албайсыңарбы? Туган кут болсун эми. Туктайм сени. Мынакей жаңы достор да келди деп. Өзүм чак эймойм. Мени кайсыл жакка алып келдиң? Чогуу иштеген эженин туулган күнү эле. Жүр эми, кирип чыгалы. Жок, мен кирбей эле коеюнчу. Басчы эми. Бүгүн бул жерде болбосок болбойт. Калган иштерди эртең бүтүрөбүз. Ичи жапыз, лампочкасы күңүрт күйгөн. Анысы аз келгенсип, тамекинин ышына ашталган кичинекей бөлмөгө кирсек, ичинде 2 аял, 3 эркек отуруптур. Столдун үстүндө шабдалы, нан, колбаса, шоколад жана бөтөлкөдө арак ичип отурушуптур. Кайра артка кетенчиктеп чыкканга шаштым. Бирок Асел: Сен эмне мени уятка калтырган жатасыңбы? Жок дегенде калуу тилек айтып коелу? Ошондо мен аны жумуштан кармалбай эле, булар менен отуруп, мага кеч барганын түшүнүп, пакеттеги кийимдеримди алып, сыртка шашып чыкканымда: Чындыгыз го, түн жарымда кайда барасың эми? Бас кирчи эми. Мен болсо эч нерсени карабай, шаша-бушаалардан алыс кетсем деп качтым. Таксист берген визитка эсиме келип чалсам, тез эле келип калды. Вы так быстро приехали? Да, я поблизости был. Ждал, когда вы мне позвоните. Вы ждали моего звонка? Почему? Просто поведение вашей подруги мне не понравилось. Поэтому я дал вам визитку. Когда мы подъехали к бараку, я услышал пьяные голоса и хохот. И вот я ждал, когда вы позвоните. Спасибо вам. Да, ни за что. Так, теперь куда вам? Не знаю. К родственникам не хочу, стыдно. Хорошо, давайте так. Я тогда вас в одно место отвезу. Вы там отдохнете, а завтра сами решите, куда вам надо. Ошентип мени эң сонун шарттагы квартирага алып барып: Ну все, девушка, отдыхать. Когда проснетесь, позвоните мне, я приеду. Мен мындай квартираны өмүрү көргөн эмес элем. Өзүмдү абдан ыңгайсыз абалда сезип, буулугу ыйладым. Ишенип келген Аселдин кылык жоргуна өзүмдү күнөөлөп жек көрдүм. Энесинен адашкан баладай чоочуладым. Эртеңки күнүм эмне болот деп туңгуюкта калдым. Жумушка орношсом, алып кетем деген айылдагы балдарымды ойлоп, андан бетер ызаландым. Эртеңки менин балдарымдын жашоосу кандай болот? Тагдыр, жашоо неге мынча татаалсың? Бирок эми өкүнгөнгө кеч. Эртең деле күн бар дегиче таң агарып калганда сууга чайканып кетүүнү ойлондум. Душка кирип, ал жердин жаркыраганынан көзүм уялды. Мен өгөйлөп жаткандай сууну агыза албайм. Ал жердеги буюмдарды колдонуу мен үчүн кыйынга турду. Айылда мындай нерселерди көргөн эмес элем. Ууру кылып жаткандай денемди калтырак басты. Бирде ысык, бирде муздак аккан сууга чала жуунуп, бул жерден кеткенче шаштым. Таксистке чалсам, жарым саат аралыгында келип: Доброе утро. Доброе. Как отдохнули? Спасибо, хорошо. А вам есть место, где остановиться? Да, у меня есть сестра. Ну, хорошо тогда. Извините, я не могу вас подвезти. Просто я до утра работал.
Глаза прям слепаются. Вы можете на такси или можете на общественном транспорте? Да не переживайте, я доеду. До свидания, спасибо вам большое. Да, пожалуйста, не за что. Чыгып алып, чоочун жерден чочуркап, оюмда эми айла жок. Эжемдикине барышым керек деген чечимге келдим. Эже дегеним менен ал мага тайэже болот. Апам көз өткөнү ошол тайэжимдин колунда чоңойдум. Ал менин эң жакын адамым эжем болду. Эжем мен бул келген абалымды көрүп, кандай кабыл алат болду экен деп санаркадым. Менде башка арга да барар жерим да жок. Таксиге олтурайын десем, чөнтөгүмдө болгону гана 500 сомум бар. Маршруткага олтуруп барганга туура келди. Эжемдин үйүнүн алдына келип телефон чалдым. Алло, эже, кандайсыз? Алло, Бермет? Мен келдим эле. Каяка келдиң? Эже, мен дарбазанын сыртында турам. Биздикине дебейсиңби? Азыр чыга калам. Бермет, сен кайдан? Кайдан келе Мен атасың? үйдөн кетип калдым. Кетип калдым дейсиңби? Эмне кетип каласың? Акыл эсиң барбы? Болду, көз жашыңды токтот уже. Бас кир. Азыркы жаштар бир кичине нерсе болсо эле кетип калышат үйдөн. Мен башка эч нерсе айтканга дарманым келбеди. Көзүмөн жаш токтобой куюлуп жатты. Эжем урушарын да билгем. Мен аны абдан жакшы көрөм. Мен үчүн күйгөн, мени колдогон эң жакын адамым. Эжемдин 3 баласы бар. 2 кыз, 1 уул. Апам 41 жашында. Экинчи ирет инсульт алганда 5 күн комада жатып көз өтүп кетти. Мен анда 1 класска барган кезим эле. Эжем эжемен калган керезим деп атамдын ой боюна койбой мени өзүм тарбиялап берем деп алып кетти. Менден кичүү 2 эркек инимди атама эркектерди өзүң тарбиялайсың да десе, атам кызымды да өзүм тарбиялаганга кудуретим жетет, жаныма эле калсын дегенине карабай, эжем жок, ичип кетсең каралбай калат деп моюндабады. Ошентип мен эжем менен жездемдин, ал эми 2 иним атамдын колунда калды. Жайкы каникулда атам айылга алып кетип, каникул бүткөндө кайра эжеме таштап кетер эле. Апам жок болгондуктан үйүмдү деле көп сагынбайм. Бирок 2 инимди абдан сагынар элем. Чынын айтканда, айылда бирде кийимге, бирде тамак ашка жетпеген турмушта жашасак, эжем мени эч нерседен кем кылбай, түрлөп кийинтип, өз балдарынан кем эмес чоңойтту. Сабактан келип, эжеме үй окатына, балдарына каралашып жардам берсем, эжем: сен бар жакшы болбодубу? Жалгыз эч нерсеге жетишмек эмес экенмин деп сүйүнүп калар эле. Айылдан тайынем келип, менин алтын, зирек кызым, акылдуум менин деп эркелетер эле. Буюрса чоңоюп турмушка чыксаң, 2 үйдү жыргаткан келин болосуң. Өзүбүздүн айылдагы кошунанын баласы Султанга беребиз десе, тайыне деп уялсам, тайынем кайра мага: жакшы болбойбу? Өзүм көзүм менен көрүп турам, тыңсың, мени да кошо жыргатасың, келип жардамдашып турасың дээр эле. Бирок тайынемдин тилеги орундалбай, 9-ду бүтүп, колледжге окуп, 17-ге толгон кезимде агайыбыздын иниси шаардан алыс, Нарындын айылдарынын бирине ала качып кетти. Отурбайм десем, агайымды көрүп сөз сүйлөй албайм. Кубалап келген тайжем: эми алып кеткенге кеч, элге уят болобуз. Отурган кыз орун табат. Агайыңды да тааныйбыз. Түзүк эле жер көрүнөт. Багың ушул жерден ачылсын деп мени артыман кууп келип калтырып кете берди. Жаш болуп, өзүмдүн жашоомду чече албай, тааныбаган бир чочун адамга баш байлап кантип жашайм деп ичимен уйгу туйгу болуп жаттым. Жала качып келген ал адамга карата: эмнеге мен ала качтың? Мен макулдугум жок. Жалгыз кантип чечим чыгардың? Эртеңки экөөбүздүн жашообуз кандай болот? Деген ойлор ичимди эзип жатты. Никебиз кыйылып жатканда
Көшөгө байланган мык суурулуп, жибибиз үзүлүп, көшөгө кулап кетти. Жүрөгүм шуу дей түштү. Тең туш балдары тез эле кайра улап, көшөгөнү тартып коюшту. Эл тарагандан кийин кайненем кичине кызып калып, көшөгө кирип, айткандары дал эле кулагыма жаңыргансыйт. Менин кенжетайым үйлөнүп, сүйүнүп жатам. Бирок тандаган сага эмес, мага жаккан. Мен тапкан кызга үйлөнгөндө сонун болмок. Эми нике кайып ушул экен. Сени буйруптур да. Мен эмне кыла алмак элем эми. Ох. Менден сурабай ала качып, алаз келгенсип бул сөздөрдү укканымда сыртка чыгып, качууну ойлодум. Кайненем чыгар замат акырын чыгып, чыгуу жолун издегенимде кайынсиңдим көрүп калып, Жеңе, сиз кайда? Сиз кайда барасыз? Мен азыр келем. Жок, мен сизди кое бербейм. ошентип кача албай ал үйдө жашап калдым. Үйлөнгөнүбүзгө 5 күн болгондо мен 17ге толдум. Жолдошум мектепте сабак берер эле. Эртең менен костюм-шымын ütүктөп кийгизип, мектепке узаткан элем. Кеч кирип келе жатканда мага туулган күнүмө белек алып келип, куттуктайт деген үмүт менен күттүм. Бирок ал түн жарымда костюм-шымы менен оонаган, мас абалда келип, булдуруктап, ар нерсени айтып, уйкуга кетти. Жолдошумдун аты Эркин эле. Кайнатам эрктүү болсун деп кенжемдин атын Эркин койгом деген. Бирок мен анын абалын, мага кылган мамилесинен эрктүү эмей, бир нерсеге туш алган адамдай көрүндү. Туулган күнүмө белек эмей, жашоомо өкүнүч алып келип, бул кылган жоругу көңүлүмдү оорутуп, ый алып келди. Бул күндө өтүп, күндөрдүн артынан ай өтүп, жашоом тушамышка туш алгандай өтүп жатты. Жолдошум үйдүн кенжеси болуп, ата-энеси эркелетип, аны айтканынан чыкпай, көзүн карап, анын кылганы туурабы, туура эмеспи, маанилүү эмес эле. Экөөбүздүн жашоого болгон көз карашыбыз эки башка. Оюбузда дал келбейт. Өзүмдү жашоонун өгөй кызындай сезер элем. Ата-энемдин мээримин көрбөй, эркелик эмне экенин түшүнө да албайм. Бул жашоо мага аяосуз мамиле кылгандай туюлуп турду. Кайненемдин ден соолугу өтө жакшы эмес болгондуктан, үй түйшүктөрүнүн баары менин мойнума жүктөлүп, көнүшүм кыйынга турду. Бир жагынан жаш болсом, бир жагынан боюмда болуп, токсикоздун азабын тарттым. 3 уйсап, алардын сүтүн тартып, колго нан жаап, кир жууп, кайра кечки тамакка киришмей. Чоң үй бүлө болгондуктан түйшүгү да чоң эле. Эң улуу кайнагам Москвада иштегенине байланыштуу анын 4 баласы кайната кайненемдин колунда чоңоюп, биз менен бирге бир үйдө турчу элек. Абысынын балдарына кийим-кечек керектүүлөрүн үзгүлтүксүз салганы менен балдарына деле үзүлүп түшпөйт, мээрими да жок. Бирок чоң ата, чоң энеси аларды өтө эркелетип, ашын тийгендей. Мен аларга келин болуп, бүлө болгонум менен мага болгон мамилелери, кемсинтүүсү жүрөгүмдү жаралап турду. Кайнагамдын 2 кызы, уулдары чоңоюп, кол арага жарап калса да, аларды кайненем аяп, ата-энеси алыста. Буларга кыйын, кирди чала жууп коет. Өзүң эле жуу, сабактарына да жолто болбосун. Үй оокатты өзүң эле жасап кой, деп буйрук берет. Балдарына жүрөгү элжиреп, мага мерез мамиле кылат. Жада калса, өзүм жасаган тамакты да менин ичкенимен кызганар эле. Кой союп, эт салган кезде мен өзүнчө бөлүп койчу. Жалгыз отурганда ал тамак деле кекиртегимен өтпөйт. Тели тең туш, кошуна колоңдун жашоосуна көз чаптырсам, кадимки жашоодой. Меники бир түшүнүксүз туңгуюктай. Ай күнүмө жетпей, түйшүктүн азабынан уулумду эрте төрөп койдум. Жолдошум, ата-энеси абдан сүйүнүп, чоң той берди. Уулумду да чоң энеси эркелетип, жанынан чыгарбай, менден кызганып, эмизип, которгонго эле бербесе, өзү чоңойтуп, менден алыстай түштү.
Бул жашоого да көнүп, аралашып калган кезимде экинчи уулумду төрөдүм. Бул уулум мага жакын, мен аягандай. Ыйлаганда да үнүн акырын чыгарып, түшүнгөндөй туюлат. Бирок мен балдарыма эне мээримин төгүп, эркелетип, кучактай да албадым. Сезимим да ойгонбоду. Себеби эмнеде экенин түшүнбөйм. Чечмелей да албайм. Кайненеме ачууум келгенде балдарыман чыгарып, аларды чаап, урушуп, өч алгандай жеңилдеп калам. Айтор мүнөзүм өзгөрүп, таптакыр бөлөк адамга айланып бараттым. Жолдошум да көп ичип, кол көтөрчү болду. Сабап жүрүп, 2 айлык боюман түшүп калды. Көп өтпөй кайра боюмда болду. Бирок көп ооруп, көтөрүшүм кыйын болду. Ага карабастан өзүмдү абдан өзгөчө бактылуу сездим. Сохраненияга кайра жатканымда үйдөн, түйшүктөн, мени өгөйлөгөн адамдардан алыс болуп, курортко жатканда эс алдым. 9 ай өтүп, мен күткөн кызым төрөлдү. Кубанычым койнума батпай, жүрөгүм эне мээримине толуп, сүйүнгөнүмө чек жок эле. Эми мен жалгыз эмесмин. Менин курбум, жакыным да, сырдашым да кызым. Менин жашоодо тапкан бактым ортодо менин кубанычымды бөлүп, кызым 2 айында катуу ооруп, жандандыруу бөлүмүнө түшүп калдык. Жолдошумдан кабар жок. Аны достору ичкилик азгырып, ага ичкилик бизден да кымбат болду. Кызымдын өмүрүн сактап кал деп Кудайдан тиленип жаттым. Алаңкы чакта болбой, экинчи уулум ооруп, ооруканага түштү. Анын абалы да оор эле. Докторлор тезинен Бишкекке барыбызды айтышты. Жолдошум соолугуп, сестене түштү. Малдарды сатып, балдарыбызды дарылоону чечтик. Күндүн ысыгы кайнап, мээден өтүп жатты. Кайнежемдикине келип, ооруканаларды аралап, жиберген врачтарга кайрылып, балдарыбыз айыгып кетишин суранып, Кудайдан үмүттөнүп жаттык. Жашоомду балдарымсыз элестете албадым. Кудайга ишенип, үмүт менен биринчи ирет кайрылдым. О жараткан Кудай, ушул балдарымды жашоомо бактыма бердиң. Эне мээримин, сезимдеримди ойготтуң. Мен буларсыз жашоомду элестете албайм. Кудай, сен барсың. Мен ишенем. Сен гана айыктыра аласың. Жардам бер. Кудайым, жардам берчи мага. Мен үнүм асманды тешип, дээ алыстагы Кудайга жеткендей болду. Анткени кызыбыз айыгып, уулубуз Кудайдын керемети менен лимфолейкоцитоз, аккан деп коюлган диагноз жокко чыгарылды. Айылга келгенибизде кайнатам бизди алдап, мал сатып, жогоорун ойлоп таптыңар деп айыптады. Мага элдин эмне деп айтканы баары бир болду. Мен ишенип, бул бир чыныгы Кудайдын керемети деп кабыл алдым. Жолдошум канча аракет кылса да, ичкиликтин алдында алсыз болуп, туруштук бере албай, тили да ууланып, ачуу сөздөрдү чучукка жеткире сүйлөп, ортобуз алыстап, жүрөгүмдү муз каптагандай көңүлүм калды. Ал тургай, муздак абага чыксаң да ичиркенип үшүйсүң, жылууга качасың. Экөөбүздүн 9 жыл бирге жашаган жашообуздагы мамилебиз таптакыр тоңуп, катып калды. Кайненем табып менен көз ачык дегендерге барып, дем салдырып, экөөбүздүн ансыз да бүлүнгөн жашообузду ого бетер бүлүндүрүп салды. Бир күнү кир жууп, жайып жатсам, жолдошум келип, колуман катуу кармап: Эй, сен мага дуа окуткан турбайсыңбы? Кайдагы дуа? Деги сага эмне болду? Апам экөөбүз табып барсак, башыңда оор дуа бар экен. Жаныңдагы жакын адамың жасатыптыр. Ошондуктан жумуштан жолуң болбой, ичкиликке ооп кетиптирсиң. Ал дуа окуткан үчүн араңар муздап калыптыр деп туурасын айтты мага. Демек аныкы туура дечи. Кайдагы дуаны айтып жатасың? Ал табып,
бүт баарын көргөндөй айтып берди. Ортобузда эмне болуп жатканын так билип койду. Анан кантип ишенбей мага? Сен ага эмес мага ишен да. Кана анда, карганып бер. Карганып? Ооба, каргансаң анан мен ишенейин сага. Эмне деп карганайын? Эгер дуа окуткан болсом, нан урсун, Кудай урсун деп айт. Кудай урсун мени, нан урсун мени. Эгерде сага жамандык каалап дуа окутсам, дуа эмне экенин өзүм да түшүнбөйм. Аңгыча болбой, кайната кайненем жолдошумду чакырып, Эркин, болчу, кечигип жатабыз. деп машинага салып кетишти. Кеч кирип, күйгүм кирген кезде 3 литр банкага куюлган күрөң суюкту алып келип, муздаткычка салып, Эй, могул окутулган суу. Төгүп салып уктуңбу? Күндө кичинекей стакан менен 2 маал ичип тур деп табып берди муну. Ал эмнеге жардам берет экен? Эмне дуа? Эмне дуа дегениң кандай? Жанагы сени окуткан дуа да. Болбосо каргананда мен сага ишенип калайын. Эркин, мен кылбаган жаман ыплас нерседен кайра мага ишенбей. Кайдагы бир түшүнүксүз тааныбаган адамдын айтканына ишенесиң да. Мен бир жолу каргандым, жетишет. Кудайды бир ортодогу ыплас нерсе менен булгап каргангым келбейт. Кудайдын улуулугун тебелетпейм. Ишенсең ишен, ишенбесең өзүң бил. эмнегедир жолдошум мага эмес, табыпка ишенип, менден күмөн санап кала берди. Кайненем мурда тамак ашты мага жасатса, эми өзү жасап, мен бир нерсе кошуп койчудай ишенбей, кыздардын артыман каратып, көзөмөлдөөнү буйруганын кулагым чалып калды. Жашоом мурдагыдан да оорлошуп, кыйынга турду. Мал сатып, чоң буюм алабыз деген акчаларын жоготуп, аны да менден көрүп жаткандай кыйыта сүйлөп жатышты. Көз ачыктын айтканы оюнча, уурдаган адам мен болуп чыктым. Булардын табып менен көз ачыкка ишенгендери Кудайдан да бийик турду. Жолдошумдун башы маң болуп, ортодо чайналып, же ата-энесине, же мага тарта албай, күчүн ичкиликтен чыгарып, мени душмандай жек көрүп, жок кылгысы келди. Ага карабай, 3 бала менен кайда бармак элем деп тырышып жашадым. Ичкиликтенби, же кайда барып, эмне кыла аласың дегендей, улам бир күнү ичип келип, катуу сабап, башым жарылып, мурдум сынып, доктурга барганга туура келди. Башыңда чоң гематома бар экен. Мурдуң 3 жеринен сынып кеткен экен да. Операция жасаш керек сөзсүз. Менин кичинекей кызым бар. Аны караганга да киши жок. Анын үстүнө аны да эмзет болчумун. Жок, мен сени кое бере албайм, бул жооп дейиш да. Сени тезинен дарылоо керек. Азыр сага история ачабыз. Ушундай эркектерден баарынан жогу жакшы. Бирок оюмдун баары эле кызымда болуп тынчым кетти. Кеч кирип, врачтар кеткенде үйгө барып, кызымды эмизсем, эртең менен эрте келип калам деп баратып, палатанын ичинен жыгылып калыпмын. Ойгонсом, таң агарып калыптыр. Бир убакта палатага 2 милиция кызматкери кирип келди. Бирөөсү биздин айылдаш кошуна байке экен. Мени карап таң кала: Бермет, сенсиңби? Бул кандай акмакчылык? Аял кишини да ушунча тасабайбы? Карындаш, кел, азырыңча арзыңды жаза бер. Жок, кечиресиз, мен жаза албайм. Жазбайм дегениң кандай? Бермет, жазышың керек. Ушунча таяк жеп, ден соолугуңду талкалап жатсаң, эмнеге жазбайсың? Же эмнага бооруң ооруп жатабы? Марат байке, мен жазбайм. Эгер мага жакшылык кылгыңыз келсе, мен жайма когулачу суранам. Жайма когулачы. Жо, Бермет. Сени көрүп мен кантип көз жумуп ком? Бул ишти жоңалтырып койбош керек да. Бул деген чыккынчылык. Өз келинчегиңе кол көтөргөн эркекти соттош керек да. Врачтар менен сүйлөштүм. Алган жаракатың да жеңил эмес экен. Мен ага каршы арыз жаза албайм. Анын кесилип кетишин каалабайм. Анын кесилип кетишин каалабайм. Эртеңки ден соолугуңду ойло. Саңа дагы кол салса эмне болот? Мындай сөкүрлөрдөн баарын күтсө болот. Өзүбүз чечишип алабыз. Суранам, мени кыйнабаңыздарчы. Өзүбүз чечишип алабыз. Мейлеми. Эмнеси болсо да тез сакайып кетеми. Жакшы дарыланып чык.
кийинки ден соолугуңа залакасы тийип калбаса болду. Мейлим, бирок кокусу дагы бир нерсе боло турган болсо, байланыш макулбу? ооба, рахмат. Эмнегедир эркин аяусыз сабаганы менен ага каршы арыз жазуум бул үй бүлөмө болгон чыккынчылык деп эсептедим. Акылына келип, бул ал үчүн чоң сабак болуп, ичпей, кол көтөрбөй калат деп үмүттөндүм. Бир жагынан башым ооруп, бир жагынан күйөөсүнөн таяк жеп жатыптыр деген сөздөн уялып, палатадан чыкпай 2 күн ачка жаттым. 3-чү күнү кайненем палатага кирип келип, Кандайсың кызым? Бир ачууңду мага береми? Экинчи сага кол көтөрбөйт. Сөз берем. Кызым, мени карганда сыздатып, арыз жаза көрбөй айланайын. Ооба апа, жазган жокмун. балам кесилип кетпесин деп алдыма келип, бирок менин абалымды, ден соолугумду суроо анын оюна да келбеди. Мурдума операция жасатып, дарыланып чыкканда, Эркин досу агасы менен келип, мени үйгө чыгарып кетишти. Бермет, алтыным. Мына, улуу башым менен мен келип жатам. Эми жашоодо ар кандай боло берет. Бирок кечиришип жашаш керек. Ооба, Анан туура айтат. биздин кичине сепетип алганыбызды айып көрбө. Эми кичине сен үчүн деп майрамдап койдук аяш. Менин ичимде болсо бир кыйроол өткөндөй, көңүлүм айнып, эркинди кечирип, кайра бир түтүн булатып жашаганга чоң күч, дем керек болуп жатты. Жашоо узуланып, арадан 5 ай өттү. Ан сайын ден соолугум, абалым начарлап кетти. Денем бир ооруга чалдыкканын сездим. Кызым 1,5 жашка чыгып калган. Доктурга көрүнөйүн десем, кызымды эч ким карагысы жок. Кайнагамдын уул кыздары да бойго жеткен кездер эле. Шаардан ата-энелери үй алып берип, жогорку окуу жайга окуп, өздөрү менен алек. Кыздары турмушка чыкканга даярдык көрүп, бизге убактылары деле жетпейт. Кыштын камын көрүп, чөптөр орулуп, жыйылып, арпа чабылып, короого төгүп, кургасын деп жайып койгонбуз. Жолдошума: Эркин, үйдөгү балдарга көз салып турасыңбы? Мен докторго көрүнүп келейинчи. Эй, каяктагы доктур? Бул жакта иш күйүп атканда кычайсың да сен дагы. Талаада самандын баары калды. Аны бүгүн бүтүрбөсөм болбойт. Мен кеттим азыр ошол жакка. Эми доктуруңа шашпай эле көрүнөсүң. Жанымды коерго жер таппай, бир жагынан ичимдин ооруганы, бир жагынан адамдын ден соолугунан, өмүрүнөн мал жей турган чөп да эмес. Арпанын саманы, бийик турары көңүлүмдү оорутуп жатты. Эркин ачууланып, тез эле келип калды. Шашпагыла силерди. Урдаган кандай экенин көрсөтөм силерге. Табам го мен силерди баары бир. Урдаган кандай экенин көрсөтөм го. Табам түйүңөргө жетем го болду? силердин. Тынччылыкпы дейге? Тынч болмок беле. Талаадагы арпа саманды урдап кетишиптир. Болгону могул бир араба саман деле калтырышыптыр. Эми аны кийин териштиретtirсиң. Болор иш болду. Эми эч жакка кетпесең балдарды карай турчу. Докторуңду кое тур деп жана эле айтпадым беле сага. Келип алан берчи мага. Эркин, мага деле боору ооруп койсоң боло. Түнү менен кан кетип кыйналып жатканымды өз көзүң менен көрдүң го. Ушул бир араба саман менин жаныман дарттыкпы? Эркин, мен сага сөз менен да жеткире албадым. Кеткен канды тазалап денемдин ооруганына да жардам бере албасаң, балким ушул самандын өрттөнгөнүн көрүп, мен ичимдеги кызга кандай күйүп өрттөнүп жатканын билерсиң. Эй, Бермет, эмне кылып атасың? Акыл эсиң ордуңдабы? Ай, эмне эле ызычуу болуп жатасың? Өрттөнүп атат саман, Кой, саман өрттөнүп жаткан турбайбы? Бул эмне деген шумдук? Ого, кой, суу алып келгилечи. Ай, жардамга, болгула. Не көп турасыңар, кокой, жардамга. Эмне болуп кетти? Ким өрттөп жиберди? Могу Бермет деген неме ширеңке чагып жибербеди? Ай, саман эмнеге өрттөйт? Өрт үйгө жармашсам эле болот, кокой. Суу алып келгилечи.
бул эмне кылганың? Жеңе, мен жашагым келбейт. Сизге эмне болду Бермет эже? Өзүңүз жакшы элесизби? Салтанат менин жаным ооруп кейип жатат. Бермет деген сизби? Биз менен ровдуга барышыңыз керек. Үстүңүздөн арыз түштү. Мен бул эжени силерге бербейм. Эмне көрбөй жатасыңарбы кандай абалда турганын? Түшүнсөңүз, арыз жазылып калды. Ошонун негизинде барууга туура келет. Чоо жайын ошол жерден чечебиз. Мен сизге жардам берем. Чынында чөнтөгүмөн ширеңкени кандай алып чыгып, саманды кандайча өрттөп жибергенимди өзүм да билбей калдым. Коргап турган саман бир тал ширеңкеге жалбырттап, тез эле күйүп, өрткө айланды. Тез аранын ичинде үйдөгүлөр коңшу колоң чогулуп суу сеп өрттө жүрдү. Саман өтө көп болбогондуктан тез күйүп, тез өчтү. Ары жакта жыйналып турган чөпкө үйгө деле жетмек эмес. Аралыгы алыс болчу. Ошентип мен эшикке чыкканда элдин арасынан балдарымды көрүп, уялганымдан жерге кирип кетким келди. Мени ушул абалга жеткизгени аз келгенсип, балдарымдын алдында кылмышкер катары милиция кызматкерлерине салып бергендиги эркинге болгон жек көрүүнү ого тергүчү өттү. Ровдага мени менен кайненем, жолдошум чогуу барды. Кайненем мени жекире карап, тилин тыйбай сүйлөп жатты. Чекебизге чыккан чыйкан болдуң го. Элдин бетин кантип карайбыз? Дагы эмне болуп кетти? Жолдош майор, болгон иштин баарын протоколго тиркеп койдук. Бул жактан таанышсаңыз болот. Чөптүн баары өрттөнсө эмне болмок? Үйдү дагы кошоптоп салайын дедиң беле, а? Аз жерден талаада калып кала жаздадык. Сени жок. Түшүнүктүү. Эркин, бул эмне кылганың? Аялыңдын кебетесин карачы. Аялыңды да ушунча кордойсуңбу? Сөздүн кыскасы, азыр арызыңды кайтарып аласың. Же болбосо, встречный жаздырып, камерага энең өкөңдү тең камайм. Ай, эмне деп жатасың? Кылмышкер бул, күнөөкөр бизби? Сөзүңүздү токтотуңуз апа. Сизди да тааныйм. Укканыңарды кылбасаңар, азыр айтканымды аткарам. Начальниктин бул сөзүнөн кийин кайненем Шаша үйдү көздөй жөнөп кетти. Кайын журтум түшүнбөгөнү менен милиция кызматкерлери кылган мамиледен жеңилдей түштүм. Үйгө келип, өз алапайымды таппай жатканымда үйлөнө элекиним Алтынбек чалып калды. Алло. Алло, эже кандайсыз? Жакшысызбы? Эже, мен баарын уктум. Сарсанып атабыз. Бир аз сабыр этиңиз, эми баары жакшы болот. Өзүңүздү кармап, өзүңүздү жакшы караңыз. Ассаламу алейкум, жезде. Кандайсыңар? Эмне эле ызы чогулуп атасыңар, я? Эжем кайда? Баарын уккан экенсиңер да. Мына, көрдүңөрбү эжеңердин кылыгын? Алып кеткиле, мен жашабайм болду. Эжеке, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы элесизби? Эжеңер жакшы эле турат. Биз жаман болуп турабыз. Алып кеткиле. Керек жок мага мындай немен. Сени өлтүрүп салса да аздык кылат го. Жогол. Келбе, биротоло кет нары. Алтынбек болсо мага кеттик дегендей башын жаңсады. Шаша буша кызымдын анча-мынча өзүмдүн кийимдеримди алып кеткенче шаштым. Машинага отуруп, жылаар замат көңүлүм айнып, чыйрыгып турган денем дагы муздап калтырак басты. Анан иниме: Алтынбек, мен ооруканага алып баргылачы, өзүмдү аябай жаман сезип жатам. Макул эжеке, эгерде өзүңүздү жаман сезип турсаңыз, анда дароо эле ооруканага баралы. Ооруканага келгенибизде күзөттөгү врач: канчадан бери температура болуп жатасыз деп сурады. Докторго буга чейин болгон абалымды кыскача айта кеттим. Баарын угуп, гинекологиянын күзөттөгү врачын чакыртты. Врач келип көрүп, тез жаткызуу керек экендигин айтты. Инилерим: Эжеке, өзүңүздү жакшы караңыз эми.
дарыгер эмнелерди айтса, эмнелер жазып берсе мага берсеңиз, жакшылап дарыланып жакшы карабаса ден соолугу өтө маанилүү эмеспи эжеке? Кызыңыз калса кабатыр болбоңуз, мен карап турам. Эмнеге эрте келбедиң? Сен өмүрүңө доо кеп жатканын билбейсиңби? Көрүнгөнгө шарт болбоду эже. Байкушум ай, эми эмне кылабыз? Колубуздан келгенин кылабыз да. Кудай эле жардам берсин эми сага. Абалым кыйын болуп турганын, денемдин өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жатканын өзүм да сезип турам. Бирок айлам гана жок болуп турду. Ошентип удайыки операцияны көтөрүп, ден соолугумдун калыбына келиши кыйынга турду. Ооруканадан чыгара турган күнү жолдошум да келбеди. Аны өзүм да көргүм келбеди. Ушул күндөрү кандай кыйын абалда болуп, жашоо үчүн күрөшкөнүмдү, кандай акыбалда болгонумду ал сезген да, билген да жок. Эгерде эрте алып келгенде мынчалык абалга жетпейт элем. Канча убакыттан бери мен аны өзгөрөт деген үмүт менен жашап келдим. Бул курулай эле убаракерчилик экенине көзүм жетти. Эркиндин мага иниме айткан: эжеңди сен алып кете бер, мен карай албайм, жыйым терим башталып малдарда тоодон түшөт деген сөздөрү ден соолугум бар кезде төркүнүмө жибербей, уйду сааганга, малга, талага керегим тийип, мынтип ооруп калганымда керегим жоктой мамиле кылганына, анын өзүмчүлдүгү, таш боорлугу баса көрүндү. Иним унчукпастан мени машинасына салып алып кетти. Ошентип ата-энемдин үйүндө жашап калдым. Келиним үйгө келгенимди жактырбай, кабак кашы бүркөлүп, балдардан күчүн чыгарып, аларды урушуп сабап, чыркыратып калат. Ан сайын өзүмдү ашык, ыңгайсыз сезип жаттым. Суук түшүп, үй таар болуп, атам, мен, иним балдары менен батышпай калдык. Мен өмүр бою ушул төшөккө кадалып калчудан бетер. Келиним иниме: мен атаңды да, иниңди да бакканым аз келгенсип, эми эжеңди да бакышым керекпи? Үй жайы болгондон кийин кетпейбай, мындан ары чыдап бага албайм. Башкалар деле бар го, ошолордукуна кетирели. Аябай чарчадым. Бул сөздөрдү уккан атамдын да зээни кейип, айласын таппай турду. Айлаганча ошентип туңгуюкка кептелгендей күндөр өтүп жатты.